Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу Дүйнөлүк банктын каржылоосунун алдында айылды инвестициялоонун 3-долбоорунун алкагында жергиликтүү азалымча башкаруу органдары жана жергиликтүү коомчулук үчүн окутууларын тартуулайт. Саламатсыздарбы, урматтуу тренингдин катышуучулары. Бул видео тренингде сиздер үй-бүлөнүн каржысын пландаштырууда, бюджетти түзүүдө, кирешелерди жана чыгымдарды эсептөөдө, топтоо каражаттарынын түрлөрүн тандоодо зарыл болгон финансылык сабаттуулук жөнүндө негизги билимди жана жөндөмдөрдү аласыз. Сессиянын жүрүшүндө биз үй-бүлөлүк бюджетке байланыштуу маселелерди карап чыгабыз. Атап айтканда, аны кантип түзсө болот, ал кандайча пайдалуу болушу мүмкүн жана аны кантип колдонсо болот. Ошондой эле карыздан жана топтоодон үй-бүлөлүк бюджетке кандай пайда кесепеттер бар. Урматтуу тренингдин катышуучулары, ушул тапта ушул темалар актуалдуу деп ойлойсузбу? Ооба, сиз биз сыяктуу эле бул темалар азыркы учурда актуалдуу деп ойлонуп жаткандырсыз. Сессиянын жүрүшүндө биз үй-бүлөлүк бюджетке байланыштуу маселелерди карап чыгабыз. Атап айтканда, аны кантип түзүү керек, ал кандайча пайдалуу болушу мүмкүн жана аны кантип колдонуу керек. Ошондой эле карыз алуудан жана үнөмдөөдөн үй-бүлөлүк бюджет кандай кесепеттерге алып келет. Сиздин оюңузча үй-бүлөлүк бюджет деген эмне? Бул керекпи? Сизде ал барбы? Ушул сыяктуу суроолорго өзүбүз үчүн чынчылдык менен жооп берели. Сиздер үй-бүлөлүк бюджет түзүлгөнбү? Сиз бюджетиңизди такай санап турасызбы? Үй-бүлөңүз, сиз үй-бүлөлүк бюджетти жазуу жүзүндө жүргүзөсүзбү? Чыгымдарды жана кирешелерди эсепке аласызбы? Үй-бүлө мүчөлөрүнүн бардыгы бюджетти түзүүгө катышабы? Же акча жетишсиз болсо, анда пландаштыра турган эч нерсе жок деп ойлойсузбу? Биздин тренингдин максаты, тактап айтканда, ушул маселени түшүнүү жана үй-бүлөлүк бюджетти канчалык үзгүлтүксүз эмне үчүн жана кантип башкарууга артыкчылык берүү. Бюджет жана акча агымы финансылык пландаштыруунун негизги инструменти катары тренингдин жүрүшүндө биз зарыл көйгөйлөрүбүздү талкуулайбыз. Бирок адегенде карапайым айылдык кыргыз үй-бүлөсүнүн тарыхы менен таанышалы. Окуянын жүрүшүндө бул үй-бүлөнүн каржысын пландаштыруудагы негизги кыйынчылыктарына көңүл буруңуз. Осмонбек, үй-бүлөнүн тарыхы. Фермер Осмонбек пенсионер ата-энеси, аялы Гүлнара жана 3 баласы болуп, бийик тоолуу аймактагы айылда жашайт. Алардын чакан үйү, ошондой эле 2 гектар жеке менчик жери бар. Үй-бүлөнүн кирешелеринин булагы болуп, жашылча талаалары жана 2 уюу менен 10 коюнан турган чоң эмес мал чарба фермасы эсептелет. Ынтымактуу үй-бүлө мүчөлөрүнүн бардыгы фермада эмгектенет. Осмонбек өз чарбасына баш көз болот, бирок негизинен талаа иштери менен алектенет. Ата-энеси Алибек менен Гүлиза пенсияда жана оор жумуш аткара алышпайт. Бирок үй-бүлөгө чарба жүргүзүүгө жардам беришет. Атасы электрик, апасы саанчы. Алар фермада эң керектүүлөр. Осмонбектин аялы Гүлнара адистиги боюнча фельдшер. Ал үй чарбасын жүргүзөт. Ошондой эле Осмонбекке фермада жардам берет. Малдын саламаттыгына көз салат, уйлардын тоюттандырат, жуунтап, сайып. Улуу баласы Азат жакында эле аскерден кайтып келди. Ал дагы ата-энесине жардам берет, мал жаят. Ошондой эле азыктарды базарга алып барат. Кичүү уулу Марат менен кызы Элнура мектеп окуучулары. Алар деле мектеп сабактарынан жана оюндарынан бош убактысында рахаттануу менен иш кылышат, түшүм жыйнашат, өз убагында сугарууга жардам беришет. Айылдагы бардык элдердикиндей эле Осмонбектин үй-бүлөсүнүн кирешелери деле дайыма болуп турбайт. Кээде сонун пайда көргөн айлар болот, кээде иш жүрбөгөн мезгилдер да болот. Кээде үй-бүлөнүн кандайдыр бир сумманы узак мөөнөттүү муктаждыктарга бөлүп алып койгонго мүмкүнчүлүгү бар болот. Кээде бул үнөмдөөлөр арзан баада мал сатып алууга кетет. Мындай мүмкүнчүлүктөр күтүүсүз болуп калгандыктан алдын ала пландоо оор эле болот. Эгер Осмонбек мал сатып алган болсо, үй-бүлөдө баары билет. Андан көп убакытка чейин акчалай пайда чыкпашы мүмкүн. Бирок кээде Осмонбек пайдалуу бүтүмдөрдү ишке ашырат. Анда үй-бүлөсү сүйүнүп, акча чыгымдай алышы мүмкүн. Анда санда Осмонбектин иниси Манас негизинен ата-энесине колдоо иретинде алыстан акча салып калат. Ошондуктан жалпысынан алганда көп эле учурда эмгек акы алганга чейин, кээде болсо анан да көбүрөөк мөөнөткө карызга акча алууга туура келет. Мындан тышкары, чоң эне да ооруп жатат. Туугандардын салтанаттарына да үй-бүлө ырахаттануу менен катышат. Ал эми мунун баары үй-бүлөнүн финансылык абалына таасирин тийгизет. Анын үстүнө үй-бүлө Азатты жакын арада үйлөндүрүүнү ойлонуп жаткан кези. Бул кырдаал сизге таанышпы? Бул үй-бүлөгө окшош эле ар бир үй-бүлөнүн өзүнүн кыйынчылыгы болот. Келгиле, ушул үй-бүлөнүн кыйынчылыктарын тизмектейле. Киреше ар кандай, бирок негизги киреше мезгилдүү.
үй бүлө киреше жана чыгымдарды толук эсепке албайт. Үй бүлө башчысынын бизнеси күтүүсүз өйдө ылдый учурларга дуушар болот. Кээде жаш малды сатып алуу үчүн шашылыш түрдө акча талап кылынат. Кээде жакшы киреше алганда үй бүлө сергектикти жоготуп, өтө керек болбогон чыгымдарга каражат сарптайт. Үй бүлө көп учурда карыз алат. Үй бүлө ар кандай күтүлбөгөн жагдайларга дуушар болот жана башкалар. Келгиле, ушул көйгөйдү кантип жеңүүгө болот экендигин ойлонолу. Сиздин оюңузча, пландаштыруу жана бюджетти түзүү бул үй бүлө үчүн абдан пайдалуу болушу мүмкүнбү? Ооба, эгер сиз пландаштырып жана бюджеттик планды түзсөңүз, бул үй бүлө үчүн өтө пайдалуу болушу мүмкүн деп ойлойбуз. Андыктан бюджет деген эмне жана аны менен кантип иштөө керектигин карап чыгуу керек. Акча кыймылы, акча кайдан келет? Ошентип көптөгөн үй бүлөлөр учурдагы көйгөйлөр менен күрөшүп, келечегин башкара албай жатышат. Балким адегенде акча менен эмне болуп жаткандыгын түшүнүү үчүн акчаны кантип башкаруунун учурдагы көрүнүшүн түшүнүшүңүз керек. Акчаны кандайча колдонорубузду карап чыгалы. Алгач акчанын агып кирүү булактарын санап көрөлү. Башкача айтканда, акча кайдан жана кантип келип жатат? Акчанын кыймылы бар. Эгерде сизге акча кыймылы терминин түшүнүү кыйын болсо, анда бул киреше Осмонбектин үй бүлөсүнүн тарыхын эстейле. Бул үй бүлөнүн бардык акча булактарын мисал катары келтирели. Алардын кандай кирешеси бар? Акчанын агып кириши, ишкердиктен түшкөн киреше, эмгек акы, айыл чарбасынан түшкөн киреше, ишкердиктен түшкөн киреше, насыялар, карыздар, мал сатуу, кирешелерди байкап жана алардын кандайдыр бир категорияларын, түрлөрүн аныктай алабызбы? Ар бир кирешенин эң ылайыктуу аныктамасы бар экендигин белгилей кетейин. Туруктуу, мезгилдүү, сезондук, убактылуу. Кээ бирлерин пландаштыруу оңоюраак, башкалары татаал, бирок эсептөөгө болот. Мисалы сезондук кирешеге ылайык биз мезгилдүүлүктү изилдеп, ар бир ай үчүн конкреттүү көрсөткүчтөрдү эсептеп чыгышыбыз керек. Алар ар кандай болот, бирок алар туруктуу киреше үчүн бирдей болот. Келечекти пландаштыруудан мурун бардык киреше категорияларын аныктоо керек. Ошентип аларды ийгиликтүү пландаштыруу үчүн кирешелердин ар кандай категорияларын түшүнүү керек. Акчанын кыймылы агып кетиши. Акча кайда кетет? Жаңы эле акча кыймылы агып келишин талдап чыктык. Эми акчанын кетишин же чыгымдарды карап көрүңүз. Көптөгөн үй бүлөлөр учурдагы көйгөйлөр менен күрөшүп, келечегин башкара албай жатышат. Балким адегенде нактабай акча агып чыгуусу кандайча болуп жаткандыгы жөнүндө учурдагы көрүнүштү иликтөө керектер. Эми акчаны кандайча колдонуп жатканыбызды карап көрөлү жана акчанын каяка кеткенин, тизмедеги чыгымдарды Осмонбектин үй бүлөсүнүн мисалында келтирели. Кененирээк тизме түзөлү. Тамак аш жана үй чыгымдары, жер семирткичтерге кеткен чыгымдар, үрөн чыгымдары, карыздарды төлөө үчүн чыгымдар, насыяны төлөө, мектептин чыгымдары, күтүлбөгөн чыгымдар, башка чыгымдар. Чыгымдардын ар бир түрү эң ылайыктуу аныктамага ээ экендигин белгилей кетейин. Туруктуу, мезгилдүү, сезондук, убактылуу, насыялар, карыздар. Акчанын кыймылы жөнүндө отчет. Биздин милдет акчанын кыймылы боюнча отчетторду толтуруу. Биринчи кадам, биз иштин натыйжаларын эсептешибиз керек. Башкача айтканда, киреше жана чыгашаларды. Бул үчүн бизге атайын таблицалар керек. А1 Осмонбек үй бүлөлүк акчалардын кыймылы жана А2 Осмонбек бизнес акчалардын кыймылы бош таблицалары. Урматтуу катышуучулар, көңүл буруңуз. Акча кыймылынын булактары жана киреше булактары ар башка түшүнүктөр. Акчанын калганы, акча агымынын натыйжасы жана пайда бир эле нерсе эмес. Ошентип кирешелердин, чыгымдардын жана башканын категорияларын карап чыктык. Эми мындан аркы иш үчүн ыңгайлуу таблица түзөлү. Эгерде эки таблицаны кылдаттык менен карап чыксаңыз, анда тыгыз байланышкан категорияларды таба аласыз. Мисалы, карыздарды алуу жана карыздарды төлөө, активдерди сатуу жана сатып алуу, калганы үй бүлөлүк жана ишкердик кирешелерге жана чыгымдарга байланыштуу. Иштеп табабыз жана сарптайбыз. Үй бүлөнү же бизнести колдоо үчүн иштеп табабыз жана сарптайбыз. Жумушчу катары же бизнес ээлери катары иштеп табабыз. Бул биздин иш аракетибиз. Экинчи, акчаны үнөмдөө максатында активдерди алабыз. Андан кийин акча керек болгондо сатабыз. Бул биздин инвестициялык иш аракет. Үчүнчү, биз карыз алып, карыздарды төлөйбүз. Карыз алганда акчанын көлөмү көбөйүп, милдеттенме көбөйөт. Карызды төлөгөндө акча азайып, милдеттенме азаят.
ишибиздин ар бир түрү үчүн акчанын агып киришин жана агып кетиши кандайча болуп жаткандыгын конкреттештирип көрөлү. Акча массасынын көбөйгөнү же азайгандыгын көрсөткөн плюс жана минус белгилерине көңүл буруңуз. Ошентип иштин ар бир түрүнүн натыйжасында бизде кандайдыр бир накталай акча балансы пайда болот. Акчанын кыймылы, баштапкы абалы. Акча. Биринчи, иштеп табабыз жана сарптайбыз. Кирешелер, чыгымдар, акчалай калдык. Экинчи, активдерди сатабыз жана сатып алабыз. Активдерди сатабыз. Активдерди сатып алуу, акчалай калдык. Үчүнчү, биз карыз алып карыздарды төлөйбүз. Карыз алуу, карызды төлөө, акчалай калдык, акыркы абалы, акча. Ошентип бир мезгилдин ичинде кандайдыр бир иш аракетинин натыйжасында баланста канча акча калгандыгын эсептесек болот. Бирок бул эле эмес, кантсе биз бул айды колубузда же банкта бир аз акча, ошондой эле карыздар жана активдер, мал менен баштадык. Биз мисалдын жардамы менен акча каражаттарынын калдыгын эсептейбиз. Эмне кылуу керек? Карыздарды эмне кылуу керек? Канча төлөй алабыз? Демек бул отчет эгерде дайыма жүргүзүлүп турса, карызды канча жана качан алабыз, жана төлөй алабыз, качан топтоп жана инвестициялайбыз деп эсептеп алабыз. Мисалы, карызды төлөө колдо 130 сом болгон жана иштин натыйжасында алар 50 сом топтоп коюшту. Жалпысынан 180, баштапкы позициясына 130 деп жазабыз. Киреше 50 плюс 130 барабар 180. Биз активдерге зыян келтирбей 100 сом төлөй алабыз. Төлөнгөн карыздар деген бөлүмгө 100 деп жазыңыз. Акчанын кыймылы, баштапкы абалы, акча 130. Биринчи, иштеп табабыз жана сарптайбыз. Кирешелер плюс 50. Чыгымдар, акчалай калдык. Экинчи, активдерди сатабыз жана сатып алабыз. Активдерди сатабыз, активдерди сатып алуу, акчалай калдык. Үчүнчү, биз карыз алып карыздарды төлөйбүз. Карыз алуу, карызды төлөө 100, акчалай калдык. Акыркы абалы 80 сом. Акча каражаттарынын кыймылы жөнүндөгү отчет бизге акча каражатынын толук көрүнүшүн көрүүгө жардам берет. Бул бизге качан инвестициялоо керектигин, качан сатуу керектигин, карызды качан төлөй аларыбызды түшүнүүгө жардам берет деп эсептелген отчет. Демек биз келечекке болжол жасай алсак, качан жана канча карызды мүлккө жана үй бүлөгө зыян келтирбей төлөп бере аларыбызды көрө алабыз. Акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчет бул бардык каржыларды башкаруунун негизги куралы. Ошондуктан биздин милдет аны толтурууну үйрөнүү. Үй бүлөлүк бюджет менен бизнестин бюджетин бөлүү зарылчылыгы сиздин оюңузча бул тизмелерде өзүнчө башка бюджет катары бөлүнө турган категориялар барбы? Максаты катышуучуларга бизнес жүргүзүү жана айыл чарба иш аракеттерине байланыштуу айрым категориялар бар экендигин түшүнүү. Бизнес бюджети көпчүлүк учурда үй бүлө менен тыгыз байланышта болгонуна карабастан, иш жүзүндө бизнестеги жана үй бүлөдөгү акчанын кыймылы ар кандай мыйзамдарга баш ийип, ар кандай максаттарды көздөйт. Үй бүлөлүк бюджет үй бүлөлүк максаттарга кантип жетүүгө боло тургандыгы жөнүндө түшүнүк берет жана бизнес бюджетте бизнестин абалын анализдөөгө жана бизнеске байланыштуу маалыматтардын негизинде маанилүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Эми бир мисал менен бизнестин кирешелүүлүгү жөнүндө толук түшүнүккө ээ болуу жана анын өзүнчө эсепке алуу эмне үчүн маанилүү экендигин карап чыгабыз. Мисалы, кадимки бир мисалды алалы. Биринчи, бир үй бүлө картошка өндүрөт жана сатат. Бул алардын бизнеси. Аларда бир аз сандагы мал бар. Алар негизинен мүлк катары колдонулат жана майрамдарда же өзгөчө кырдаалдарга сакталат. Картошканын түшүмү жана жалпы эле мезгил жаман болбогонун, жыйынтыгында 100 сом үнөмдөлгөнүн үй бүлө билет. Үй бүлө керектүү нерселердин бардыгын эсепке алышкан жок, бирок болжол менен негизги кеткен эсептерди билет. Эң негизгиси, алар бардыгын төлөй алышты жана дагы 100 сом калды деп эсептешет. Биз азыркы учурда билгенибиз бир мисал, 1000 сом киреше, ал эми чыгым 950 сом. Келгиле, бизнес жана үй бүлөлүк бюджетти бөлүп алалы. Үй бүлөлүк бюджет акча кыймылы. Баштапкы абалы, акча 100 сом. Биринчи, биз иштеп табабыз жана сарптайбыз. Киреше плюс 1000 сом. Баасы 750 минус 50. Унаа оңдоо. Акчалай калдык 200 сом. Экинчи, биз активдерди сатып алабыз жана сатабыз. Активдерди сатуу, активдерди сатып алуу. Акчалай калдык. Үчүнчү, биз карыз алабыз жана карыздарды төлөйбүз. Карыз алынды плюс 100 сом. Төлөнгөн карыздар 100 минус 100 барабар 0. Накталай калдык. Акыркы абал, акча 100
Бизнес, акча кыймылы, баштапкы абалы, акча 100 сом. Биринчи, биз иштеп табабыз жана сарптайбыз. Киреше плюс 900 сом. Чыгымдар 650 минус 100 сом. Үйрөндөр үчүн. Акчалай калдык 150 сом. Экинчи, биз активдерди сатып алабыз жана сатабыз. 2 музо. Активдерди сатуу плюс 1 музо. Активдерди сатып алуу минус 1 козо. Акчалай калдык. Үчүнчү, биз карыз алабыз жана карыздарды төлөйбүз. Плюс 200. Төлөнгөн карыздар 200 минус 200. 100 сом баштапкы позиция. Кирешеден 100 сом барабар 0. Накталай калдык 50. Акыркы абал акча 50 сом. Бул мисал негизсиз чыгымдарды же чыгымдарды болтурбай коюуну же кечиктирүүнү чагылдырбайт. Анткени тилекке каршы кээде үй бүлөлөр таптакыр зарыл болбогон нерсеге акча коротушат. Мисалы тойго. Мурунку көнүгүүдөн биз бизнестеги акчанын кыймылына жана үй бүлөлүк акчанын кыймылына өзүнчө талдоо жүргүзүү керектигин түшүндүк. Бул бизге каржылык абалды анализдөөгө жардам берген эки башка отчет керек дегенди билдирет. Ошентип биз каржылык талдоону жана пландаштыруунун негизги куралы акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчет экендигин билдик. Үй бүлөдөгү каржылык абалга жана бизнестеги каржылык абалга өзүнчө талдоо жүргүзүү керектигин билдик. Албетте, алар бири-бири менен байланыштуу, бирок ар кандай чечимдерди кабыл алуу үчүн алгач абалды өзүнчө карашыбыз керек. Ошондуктан бизде эки отчет болот. Биз аларды толтура баштайбыз. Ал үчүн алгач киреше менен чыгашанын эсептеп чыгыш керек. Муну бюджет деп коебуз. Эми мен сиздерге үй бүлөлүк бюджетти жана бизнестин бюджетин көрсөтүп берем. Демек, бюджетти бир жумага, бир айга же бир жылга же андан узак мөөнөткө түзсө болот. Эң негизгиси сандар болушу зарыл. Мисалы, бул таблица 2 айга эсептелген, бирок сандарды кайдан алса болот? Финансылык сабаттуулук. Ноябрь айында финансылык сабаттуулук боюнча тренингге катышкандан кийин Осмонбек бардык кирешелер менен чыгашаларды так эсепке алууну чечти. Ошондуктан анын колунда азыр үй китеби бар. Анда декабрь айынын бардык маалыматтары камтылган. Бирок бул маалыматтар бири-бирине аралашкан. Осмонбек эптеп-септеп жазганга жетишкен. Үй бүлөнүн кирешеси менен чыгашасын ишкердиктин кирешеси менен чыгашасынан бөлүп алганга чейин. Даталарында жазып койгон жок. Каржылык абалды толук анализдөө жана 2021 жылга план түзүү үчүн мунун баарын жаңы жылда калыбына келтирем деп чечти. Осмонбектин ноябрь жана декабрь айларында үй китеби, тамак аш азыктарын шаардан сатып алуу 22200, Гүлнаранын эмгек акысы 13569, мектеп буюмдары 1000 сом, тамак аш азыктарын айылдан сатып алды 1000 сом, ата-энесинин пенсиясы 12000 сом, коммуналдык чыгымдар 9800, сүт сатуудан киреше 48000, үйгө гигиена буюмдары 1400, апасына дарылар 1700, тамак аш азыктарын шаардан сатып алуу 6000, мектеп буюмдары, китеп кап жана башкалар 3000, тамак аш азыктарын айылдан сатып алды 13800, кийим кече 18000, Гүлнаранын эмгек акысы 13569, ата-эненин жол киреси 2300, балдардын жол киреси 1500, дары-дармектер, малды көрсөтүү, жер семирткичтер 29000, жабдууларды оңдоо жана электр энергиясы 23000, ферманын унага кеткен чыгымдары 15000, ата-энесинин пенсиясы 12000, ашкананы актоо 6678, үрөн сатып алуу 40000, кызынын туулган күнүнө кеткен чыгымдар 5000, коммуналдык чыгымдар 5200, үйдөгү өрттү өчүрүү 10000, жашылчаларды сатуу 15000, апасына дарылар 2300, манас которгон акча 15000, жумушчунун эмгек акысы 15000, үйгө гигиена буюмдар 600, манас которгон акча 15000, балдарга жол кире 500, жерден салыгы 906. Маселен, үй бүлөлүк бюджетке байланыштуу маалыматтарды бизнеске байланыштуу маалыматтардан бөлүп алуу. Сиз бюджеттердин бөлүштүрүлүшүн жазып алыңыз. Алгач үй бүлөлүк бюджетти аныктайбыз. Бул Гүлнара менен Осмонбектин үй бүлөсүнүн бюджети. Үй бүлөнүн чыгымдары, тамак аш азыктары, үй бүлөлүк чыгымдар, тамак аш 22000 кошуу 1000, кошуу 6000, кошуу 13800, барабар 43000, мектеп чыгымдары 1000, кошуу 3000, барабар 4000,
Гигиеналык буюмдар 1400 кошуу 600 барабар 2000. Кийим 18000. Дары-дармектер 1700 кошуу 2300 4000. Транспорт 2300 кошуу 1500 кошуу 500 барабар 4300. Маарекелер жана майрамдар 5000. Коммуналдык төлөөлөр 1800 кошуу 5200 барабар 7000. Башка чыгымдар 6678. Күтүүсүз чыгымдар 10000. Жалпы үй бүлөлүк чыгымдар 103978. Үй бүлөнүн кирешеси: эмгек акы жана премиялар 13569 кошуу 13569 барабар 27138. Пенсиялар 12000 кошуу 12000 барабар 24000. Акча которуулары 15000 кошуу 15000 барабар 30000. Бардыгы 81138. Чыгымдарды алып салганда мезгилдин жалпы жыйынтыгы 81138, кемитүү 103978 барабар 22840 белгиси менен. Кийинки кадам бизнестин бюджетин толтурабыз. Бизнес чыгымдары: үрөндөрдү сатып алуу 40000, дары-дармектер, малды кароо, жер семирткичтер 29000, жер салыгы 906, кызматкерлердин эмгек акысы 15000, иш сапарларга кеткен чыгымдар 15000, транспорттун эскериши, оңдоо, техникалык кароодон өткөрүү, электр энергиясы 2300, бизнес кирешеси: жашылдандыруу сатуу 150000, сүт сатуу 48000, жалпы бизнес кирешеси 198000. 198000 кемитүү 122906 барабар 75094. Мезгилдин жалпы жыйынтыгы. Биринчи, жыйынтыгы кандай? Бизнес чөйрөсүндө чыгымдар кирешеден аз болуп, таза баланста 75094 сом калган. Ал эми үй бүлөдө кирешеден көп чыгым болгон. Экинчи, алар үй бүлөлүк бюджеттин бул тешигин кантип жапканы азырынча бизге белгисиз. Кандай варианттар бар? Балким үй бүлө өзү топтогон акчаларын колдонушкандыр. Же Осмонбек бизнестен түшкөн пайданын бир бөлүгүн которгондур. Анын 75094 калган. Же алар койлорду же башка мүлктөрдү сатышкандыр. Бул боюнча азырынча маалымат жок. Бул жөнүндө тапшырманын кийинки бөлүгүнөн билебиз. Үчүнчү, бул көнүгүү пайдалуубу? Ооба, бул үй бүлөлүк бюджеттин жана бизнестин бюджетинин көрүнүшүн тышкы суммаларды, карыздарды, жыйымдарды жана мурдагы убакыттын башка натыйжаларын эске албастан көрүүгө жардам берет. Башкача айтканда, биз көрсөтүлгөн мөөнөттөгү иштеп тапкан жана сарптаган нерселердин так көрүнүшүн көрөбүз. Биздин акыркы максатыбыз алдыдагы жылды пландаштыруу. Демек өткөн ушул сыяктуу мезгилдеги маалыматтар канчалык так болсо пландаштыруу оңой болот жана банк менен сүйлөшүү оңой. Төртүнчү, бул таблица бир эмес, 2 айга түзүлгөн. Бул сизге кандай таасир калтырды? Ал пайдалуу, бирок көшөк артында көп нерсе калды. Мисалы 2 айдагы киреше менен чыгашанын айырмасы көрүнбөйт жана бул кийинки жылга пландаштырууну татаалдаштырышы мүмкүн. Ушул айларда бизнестин кирешесинде айырма болбогону дагы белгисиз. Ноябрга караганда декабрь жакшы болобу же тескерисинче? Чыныгы маалыматтарга таянып, мындан ары дагы пландаштырууну каалагандыктан кирешелер менен чыгашалардын мезгилдүүлүгү пландаштыруу үчүн чоң мааниге ээ болгондуктан бул маалыматтар ар бир айда бөлүнүп жазылса жакшы болмок. Бешинчи, жазуу жүзүндөгү иш кагаздарын жүргүзүү канчалык пайдалуу экендигин белгилеп коюңуз. Осмонбек бардыгын кагазга түшүрүп эле турганы менен үй бүлөдө гана эмес, бизнес чөйрөсүндө да кырдаалды анализдөөнү жеңилдетти. Акча кыймылы, үй бүлө жана бизнес, жалпы башталышы. Акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчетту жана бул ишти сандарды билүү жана отчетко киргизүү үчүн жүргүздүк. Келгиле, акча каражаттарынын калганын эсептеп көрөлү. Мисалды пайдаланалы. Осмонбек менен Гүлнаранын үй бүлөсүнүн каржысы жөнүндө кошумча маалымат. Үй бүлө. Биринчи, ноябрдын башында үй бүлөдө оңгой 2 уй болгон. Экинчи, октябрдан кийинки үйдө 5000 сом жана 25000 сом банкта болгон. Учурдагы эсепте аны үй бүлө маарекеге жана ар кандай күтүлбөгөн чыгымдарга сактап келген. Үчүнчү, ноябрь жана декабрь айларында Гүлнара коңшусунан бир жумага 500 сом карызга алып, көп өтпөй кайтып келген. Төртүнчү, үй бүлө жаңы жылга бир кой союшкан. Бешинчи, Осмонбек азырынча калган акчанын бардыгын үй бүлөлүк бюджетке которбостон, аны кийинки сезонго бизнеске калтырууну чечти. Бизнес.
Биринчи, Осмонбек ноябрь айын октябрь айынан бери иштеп келе жаткан 18.500 сом суммасында баштады. Экинчи, Осмонбек жазында бизнести өнүктүрүү үчүн насыя алып, октябрь айында анын бир бөлүгүн төлөп берген жана ноябрь айына чейин анын 40 000 карызы болгон. Үчүнчү, банк март айында гана, кийинки жылдын март айында гана төлөөнү суранды. Бирок Осмонбек карызды толугу менен төлөп берүүнү чечти. Ошондуктан ноябрь айында 40 000 суммасындагы насыя төлөндү. Төртүнчү, ноябрь-декабрь айында Осмонбек бир козуну 10 000 сомго сатып алганга жетишти. Осмонбектин үй бүлөсүнүн акчасынын кыймылы айы ноябрь-декабрь. А. Баштапкы абалы акча 5 000 плюс 25 000. Б. Баштапкы абалы карыздар. В. Баштапкы абалы активдер. Бүтүндөй үй бүлөнүн эмгек ишмердүүлүгү. Кирешелер 81 138, чыгымдар 103 978, акчалай калдык 22 840. Активдер түрүндө үй бүлөлүк инвестициялар жана аманаттар. Активдерди сатуу, активдерди сатып алуу. Экинчи, акчалай калдык, үй бүлөлүк карызды башкаруу, карыздар алынган, карыздар төлөнгөн, акчалай калдык. Акыркы абалы акча 30 000 минус 22 840 барабар 7 160 сом. Акыркы абалы карыздар. Акыркы абалы активдер. Осмонбектин бизнестин акчасынын кыймылы айы ноябрь-декабрь. А. Баштапкы абалы акча 18 500. Б. Баштапкы абалы карыздар. В. Баштапкы абалы активдер. Бизнес ишмердүүлүк. Кирешелер 198 000, чыгымдар 122 906, акчалай калдык 75 094. Бизнес инвестициялар жана аманаттар. Активдерди сатуу, активдерди сатып алуу минус 10 000, акчалай калдык. Бизнес карыздарды башкаруу, карыздар алынган, карыздар төлөнгөн минус 40 000, акчалай калдык. Акыркы абалы акча 18 500 плюс 75 094 минус 10 000 минус 40 000 барабар 44 404. Акыркы абалы карыздар. Акыркы абалы активдер. Акчанын кыймылы жөнүндө отчет бул бардык каражаттарды башкаруунун негизги куралы. Ошондуктан биздин милдет аны толтурууну үйрөнүү. Демек, бул отчет эгерде дайыма жүргүзүлүп турса, карызды канчага жана качан алып, төлөй алабыз, качан инвестициялайбыз жана топтойбуз деп эсептей алабыз. Карыз алуубу же үнөмдөөбү? Эми биз карыз алуу жана үнөмдөө темасына кайрылып, мисал келтирип, бюджеттин беренелери, үнөмдөө жана карыздар кандайча өзгөрүп жаткандыгын карап көрөлү. Бул сабакты оюн түрүндө өткөрөбүз. Бизде 2 үй бүлө бар дейли. Азыр марттын аягы. Үй бүлөлөрдүн материалдык абалы бирдей. Айына 450 сом алышат. 3 сом сарпташат жана үйгө жаңы эшик сатып алгылары келишет. Эшиктер 350 сом турат. Айылда банктан насыя алуу мүмкүнчүлүгү бар. Эшиктердин баасы 350 сом. Насыянын шарттары сиз 350 сом алсаңыз болот. Бирок 400 сом кайтарып 3 айдын ичинде 100 сом, 150 сом жана 150 сом график боюнча төлөп бересиз. Биринчи раунд. Азыр марттын аягы. Бир үй бүлөнү банкка барып 350 сом насыя алат. Ал жерден эшик сатуучуга барып эшикти алат. Эшик сатуучуда 350 сом калат. Экинчи үй бүлө үчүн эч нерсе болбойт. Анткени алар насыя албоону чечишкен. Экинчи раунд. Апрель. Үй бүлөлөр 450 сом конверт алып төлөй башташат. Айдын аягында эшик сатуучунун дагы бир жуп эшиги бар жана 350 сом. Банкта 100. Бир үй бүлө насыяны төлөгөн. Бир үй бүлөдө 0 сом бар. Эки үй бүлөнүн 150 сом үнөмү бар. Башка үй бүлөнүн үнөмү кайда? Жооп. Алар аны банкка төлөп беришти. Бир үй бүлө жаңы эшиктерди колдонуп жүрсө, экинчиси дагы деле акча топтоп жаткандыгын баса белгилеп көрсөтө алабыз. Бул алардын тандоосу. Үчүнчү раунд. Май айы. Үй бүлөлөр 450 сом конверт алып төлөй башташат. Айдын аягында эшик сатуучуда 350 сом жана бир эшик бар. Банкта 300 сом. Бир үй бүлө 2 айда 150 сомдон төлөгөн. Бир үй бүлөдө 0 сом. Экинчи үй бүлөдө 300 сом. Чоң эле сумма бар. Биз бир үй бүлөгө жаңы эшиктерди колдонуп жаткандыгын, экинчиси дагы деле акчаны үнөмдөп жаткандыгын жана максатка жакындагандыгын көзөмөлдөөнү улантабыз. Үй бүлө банкка акча салууга болоорун билет. Негизи алар банкка насыя алуу үчүн кайрылса болот, бирок каалашпайт. 4-раунд. Июнь.
үй бүлөлөр 450 сом конверт алып төлөй башташат. Экинчи үй бүлө эшиктерди сатып алат. Айдын аягында сатуучуда эч кандай эшик калган эмес. 700 акча, банкта 400, 150 плюс 150 плюс 100. Ар бир үй бүлөдө 50, экинчисинде 100 калды. Жыйынтыгы, биринчи үй бүлө жаңы эшикти 50 сом кошуп төлөө менен эрте колдоно баштады. Экинчи үй бүлө күтө туруп сатып алуу үчүн акча топтолгонго чейин натыйжада анын балансында дагы көп акча калган. Ошондой эле кийинчерээк эшиктерди колдоно баштады. Кайсы үй бүлө көбүрөөк пайда көрдү? Убагында келишим түзгөн үй бүлө эгерде эшик так март айында керек болсо, анда насыя ыңгайлуу жана пайдалуу. Эгерде март айында эшик сатып алуунун кажети жок болсо, анда насыя орунсуз. Бул көнүгүүдө насыя кирешени көбөйткөн жок. Анткени ал керектүү максаттарына багытталган. Демек киреше көбөйгөн жок, бирок пайыздардан улам чыгымдар көбөйдү. Бул ар дайым натыйжасыз максаттан насыя алынган учурда болот. Насыяларды натыйжасыз, башкача айтканда, керектүү максатында колдонуу сунушталбайт. Үнөмдөлгөн каражаттарды ушундай максаттарга жумшоо жана алардын көлөмүн алдын ала пландаштыруу сунушталат. Жыйынтык, үнөмдөө менен салыштырганда кредит убакыттын өтүшү менен артыкчылык берет жана төлөмү бар. Насыя жемиштүү максаттарга, мисалы, ишкердик максаттарга кетсе гана аны колдонуу пайдалуу. Насыя төлөө бул негизинен үнөмдөө, топтоо болгонго чейин аманаттарды пайдалануу. Ошентип насыянын үнөмдөөдөн айырмасы биз кийинчерээк эмес, азыр сатып алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок бул үчүн биз кошумча финансылык жана башка милдеттенмелерди алабыз. Кредит артыкчылыктары. Азыркы учурда бизде жок суммага жетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Керектүү сумманы өзүңүз чогултканга караганда насыя алуу тезирээк болот. Кемчиликтери: биз кошумча чыгымдарды пайыздар, комиссиялар, үйгө баруу үчүн төлөө, депозитти каттоо, жыйымдарды төлөп берүү жана башка өзүбүзгө алабыз. Төлөмдөрдү өз убагында жүргүзүлүшү үчүн жооптубуз жана насыяны убагында төлөй албай калсак, айып пулдарды төлөөгө аргасыз болобуз. Каржы институтунан насыя алуу үчүн талап кылынган насыяларды баалоо процессине. Үнөмдөө артыкчылыктары: биз пайыздарды төлөбөйбүз. Суммаларды каалаган максатта колдоно алабыз. Эгерде биз бизнесте аз гана суммадагы акчабыз менен каржылай турган болсок, анда дароо эле чоң суммадагы каражатты салганга караганда тобокелдиктерибиз аз болот. Төлөмдөрдү графикке ылайык төлөө боюнча кошумча милдеттенмелерди албайбыз. Кемчиликтери: ресурстарга жеткиликтүүнүн чектелгендиги. Бизнес жай өсөт. Жакшы мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарышыбыз мүмкүн. Кредит эмне үчүн, кантип насыя алуу керек жана көйгөйлөрдөн кантип сактануу керек? Башынан эле биз тактап алалы. Биз көбүнчө кайсы максаттар үчүн карыз же насыя алабыз? Мисалы, билим алуу, товар сатып алуу, унаа сатып алуу, бизнес, той, эмерек, кийим сатып алуу, үйдү же ваннаны оңдоо, каникул, дарылануу, карыздарды төлөө. Көрүп тургандай, насыя берүүнүн максаттары ар кандай. Аларды кайсы категорияларга топтосок болот? Бизнеске инвестиция товарлар, жабдуулар, бизнес үчүн жайлар, кыймылсыз мүлктү жана жерди сатып алуу жана оңдоо, керектүү жана тиричилик муктаждыктары, үйлөнүү үлпөтү, эс алуу, кийим-кече жана башкалар, ремонт, эмерек, сатып алуу, билим алууну каржылоо үчүн насыя да ушул категорияга кирет. Бирок бул инвестицияга салым катары болуп саналат. Күтүлбөгөн окуялар, оору, кырсык. Сиздин оюңузча кайсы кредиттик категориялар ылайыктуу болот? Эмнеге? Бизнеске инвестициялар менен кошумча киреше алуу мүмкүнчүлүгүн түзүлөт. Кыймылсыз мүлк жана жер инвестициялары. Убакыттын өтүшү менен алардын наркы төмөндөбөйт деп күтөбүз. Үй чарбасына инвестиция салуу менен биздин активдердин наркы жогорулайт. Актив деген эмне? Актив бул пайда алып келе турган ресурс. Насыя кайсы максаттарга ылайыктуу болбой калат? Эмнеге? Керектүү жана күтүлбөгөн окуялар. Биз каалоолорубузду канааттандырабыз же кыйын кырдаалды жеңебиз. Бирок карызга алынган каражаттардын эсебинен жана кошумча төлөм менен. Көрсө учурда өзүбүздүн акчабыз жок болуп жаткандыгы үчүн кошумча сумма төлөйт экенбиз. Ошол эле учурда карызга алынган сумманы кирешебизди көбөйтпөгөн нерсеге жумшайбыз. Бул биз жөн гана чыгымдарды көбөйтүп жатабыз дегенди билдирет. Мындай максаттар үчүн мүмкүн болушунча үнөмдөлгөн каражаттарды пайдаланган оң. Туруктуу чыгымдар үчүн насыялар эң коркунучтуусу. Үнөмдөөнүн жолдору, банктык сактык кызматтарынын өзгөчөлүктөрү.
Урматтуу катышуучулар, үнөмдөө бул бардык чыгымдарды жапкандан кийин биздин колубузда кала турган акча. Биз аларды келечекте колдонуу үчүн азыр сактап жатабыз. Ошондуктан маанилүү суроо туулат. Биз эмнеге үнөмдөп жатабыз? Кандай максатта же кандай максаттарда куткарабыз? Келгиле ойлонуп көрөлү. Үнөмдөөнүн максаты маанилүүбү же калган акчанын бардыгын сактап, ар кандай максаттарга колдонууга мүмкүнчүлүгүбү? Көп адамдар үнөмдөө максатын так аныктоо канчалык маанилүү экендигин ойлонушпайт. Бардык чыгымдарды жапкандан кийин өзүбүздө калган каражаттарды топтоо ыкмасы пассивдөө. Алгач максатты аныктап, андан соң максатка жетүү үчүн үнөмдөө жана үнөмдөөнү түзө баштаган ыкма активдүү. Сиз өзүңүз мындай мисалдардын бир нечесин келтире аласыз. Мисал үчүн, алдыга койгон максаттар ар дайым биздин көз алдыбызда жана ал ашыкча чыгымдарга алагды болушубузга жол бербейт. Эгер биз кир жуугуч машинаны сатып алуу үчүн үнөмдөөнү чечсек, анда биз кичинекей нерселерди сатып алуу менен алек болууга жол бербейбиз. Пассивдүү ыкма менен топтоодо биз өзүбүз эмнеге үнөмдөө керектигин билбейбиз. Ошондуктан аларды көп нерсеге же учурда эң керектүү нерсе үчүн колдонобуз. Бирок чындыгында кээде эң маанилүү максаттар артка жылдырылышы мүмкүн. Анча маанилүү эмес чыгымдар бизди бүгүн акмалап калышы мүмкүн. Негизги максаттарды аныктап, аларга жетүү үчүн үнөмдөө топтоо керек. Максаттардын 3 категориясын белгилей алабыз. Биринчи, кыска мөөнөттүү 1 жылга чейин. Экинчи, орто мөөнөттүү 2-3 жыл. Үчүнчү, узак мөөнөттүү 3 жылдан ашык. Ар бир адам үчүн максаттар ар башка болушу мүмкүн. Мисалы, жакынкы келечекте кимдир бирөө үйлөнүү үлпөт тоюн өткөрөт. Кимдир бирөө алыскы келечекте кимдир бирөө үй сатып алуу үчүн көп сумманы топтогон жана алар үчүн бул максат орто же кыска мөөнөттүү болот. Жана бирөө узак мөөнөткө. Эмне үчүн убакытка көңүл буруу маанилүү деп ойлонуп жатасызбы? Анткени так убакытты билүү менен биз аманаттарды кантип жана кайда сактоого боло тургандыгын аныктай алабыз. Биринчи, даана максаттарды коюңуз. Кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү. Экинчи, чыгымдарды азайтыңыз. Бул үнөмдөөнүн негизги ыкмасы. Үчүнчү, дайыма сатып алуулардын тизмесин түзүңүз. Тизмеси жок сатып алууларды жүргүзбөңүз. Төртүнчү, бардык сактоолоруңуз менен чыгымдарыңыздын эсебин жүргүзүңүз, жазуу жүзүндө. Бешинчи, ар бир киреше түшкөндө эң алгач үнөмдөлчү сумманы алып коюңуз. Мисалы 10%. Эрежесин пайдаланыңыз. Бул эң алгач 10% үнөмдөө катары алып коюуну жана андан калганын сарптоо дегенди түшүндүрөт. Алтынчы, өзгөчө кырдаалдар фондунда 1 же 2 айдын бюджетине барабар сумманы бөлүп сактап коюңуз жана аны өзгөчө кырдаалдарда гана пайдаланыңыз. Жетинчи, үнөмдөөлөрүңүздү башка нерсеге коротуп жиберүү азгырыгынан алыс болуу үчүн аларды жеткиликсиз жерлерде сактаңыз. Акчаны үнөмдөөнүн эң мыкты жолу кайсы? Банктагы же башка каржылык мекемелердеги аманаттар, артыкчылыктары коопсуз, коротуп жиберүүгө азгырыктар азыраак, пайыз иштетип алууга болот. Банктын башка кызмат көрсөтүүлөрүнүн кеңири түркүмүн алуу мүмкүндүгү бюджетти башкарууга жардам берет. Канча акчабыз каякта экенин так билебиз. Кемчиликтери: адатта пайызы анча жогору эмес, адатта баланста минималдуу сумма талап кылынат. Кээде бул чоң сумма болушу мүмкүн. Кызмат көрсөтүүлөргө жана тейлөө кызматтары үчүн акы төлөнүшү мүмкүн. Банктардагы кезектер, документтердин, келишимдердин жана башка кагаздардын бүтүндөй топтомун окууга жана башкарууга туура келет. Ишенимдүү капчыктын милдетин аткарат. Алтын түрүндөгү сактоолор, артыкчылыктары, күрөө катары пайдалануу мүмкүндүгү. Адатта наркы сакталып калат же өсөт, коротуп жиберүү азгырыгы жок. Кемчиликтери: эгер тез арада сатууга туура келсе, толук баасына сатылбайт, коопсуз эмес. Мал түрүндөгү сактоолор, артыкчылыктары, күрөө катары пайдалануу мүмкүндүгү, коротуп жиберүү азгырыгы жок. Кемчиликтери: күтүлбөгөн чыгымдар керек болгон учур болсо, сатуу кыйын. Адатта өтө жогору же илдеттерге чалдыгуу коркунучу бар, мал багуу арзанга турбайт. Үйдөгү накталай үнөмдөөлөр, артыкчылыктары, көз ирмемди алуу мүмкүндүгү, кемчиликтер, коопсуз эмес, өзгөчө узак мөөнөткө, коротууга оңой, коротуп жиберүү азгырыгы күч. Топтогу аманаттар, артыкчылыктары салыштырмалуу оңой алуу, суммалары кезек менен ошондой эле керек учурда алууга болот. Достор менен кесиптештерди оңтойсуз абалда калтырбаганды каалоо тартипке салат. Кемчиликтери ар дайым коопсуз эмес.
Эң мыкты стратегия ар кандай максаттарга жетүүнү башкаруу үчүн бир нече ыкмаларды колдонуу. Бул аманат диверсификациялоо деп аталат. Урматтуу катышуучулар, биз каражаттарды эске алуу, бюджетти пландаштыруу жана көзөмөлдөө маанилүү экендигин баса белгилейбиз. Катышканыңыздар үчүн чоң рахмат.